Бишкекте кайрадан жолдор тосулуп, мектеп бала бакчалар онлайнга өттү. Борборубуз кадырлуу чет өлкөлүк лидерлерди тосууда. 2 күн бою Бишкекте Катар менен 3 эл аралык саммит өтөт. Анда көз карандысыз мамлекеттик шериктештиги, Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугат. Мындай жыйындар биринчи жолу өтүп жаткан жок. Демейде ушундай саммиттердин жыйынтыгында мамлекеттик каналдар баары жакшы болду, бир катар келишимдерге кол коюлду деген сыяктуу кабарларды таратат. Бирок уюмдардын ичинде көптөгөн карама-каршылыктар бар. Аты жөнү Марген, бул чыгарылышта бул уюмдардын көйгөйлөрүнө токтолобуз. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги Советтер Союзу кыйрагандан кийин дароо түптөлгөн. Анын башкы максаты Союзга кирген өлкөлөр ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, аскер жана башка кызматташтыктарды сактап калуу жана өнүктүрүү болгон. Мурунку Союздун Балтиядагы 3 республикалары Эстония, Латвия, Литва ага кирүүдөн баш тарткан. Ал эми Түркмөнстан 2005-жылы өзүн бейтараптуу өлкө катары жарыялап, мүчөлүктөн чыккан. Андан бери ал бул уюмда өзгөчө статуска ээ. Уюмдун уставында анын бардык мүчөлөрү тең деп жазылганы менен, анда Орусия бейрасмий лидер экени белгилүү. Ошондуктан орус бийлигине нааразы өлкөлөр бул уюмдан чыгып кетишкен. Мисалы Михаил Саакашвили бийликке келгенден кийин Грузия КМШдан чыгышы керек экендиги жөнүндө пикирлер күч алган. 2008-жылы Орусия менен согуштан кийин Тбилиси расмий бул уюмдан чыккан. Украинада КМШга болгон нааразычылыктар башынан бери айтылып келген. 2014-жылы Украинанын чыгышында согуш башталгандан кийин бул пикир күчөгөн. Акырайгы Киев 2018-жылы КМШдан чыкты. Молдова Орусияга байланыштуу Приднестровье маселеси бар. Ал жерде орус аскерлери көзөмөлдөп турат. Украинада согуш башталганы менен Кишинев КМШдан чыгууга арыз берди. Ал эми Армения Карабактагы окуялардан кийин Бишкектеги саммитке катышпай турганын билдирди. Альтернатива болуш керек. Батыш мамлекеттер болобу же жакпы экономикалар. Анан Грузияны карап көрсөк, Грузиянын анын альтернативасы бар болчу. Саакашвилинин кезинде башка президенттер болгондо алар мына Кара деңиз аянты менен Европага башка батыш мамлекеттер менен жаңы экономикалык мамилени түзөбүз депчи, соода мамилелерди. Молдова да ошондой эметип атат. Бул бир жагынан Украинанын согуш болуп аткан таасири. Ошон үчүн Молдова уже 2 жылдын ичинде кадам менен чыгам дейчи. Бирок бул башка мамлекеттердин үчүн чыкпай да. Бул бир жерден эки тараптуу көп мамилелер, көп келишимдер болду. Анткени менен КМШнын жетишкендиктери дагы бар. Анын соода тармагындагы жеңилдиктер жана визасыз режим. Грузия менен Украина КМШ мүчөсү болбосо дагы соода жана визасыз чөйрөгө тийиштүү келишимдерди аткарууда. Мисалы кыргызстандык жаран дагы эле Украина, Грузия, Молдовадан товар ташып, бул өлкөлөргө визасыз кире алат. Анан КМШ мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк, бул негизги максат бир эле болчу. СССР тарагандан кийин сөзсүз мындай өзүнчө бир тынч жол менен мындай соода жагынан, саясий жагынан, экономика жагынан, маданият жагынан, экология жагынан мамиле түзгөнгөчү. Орустар аны ачык эле жазып атышкан ошондо 91-93 жылдарда. Бул негизги максат КМШ мамлекеттери кирген эме, бул эме устав боюнча, бул регулирование мамиле боюнчачы, бул мына постсоветтик мамлекеттер үчүн. Анан мен ойлойм, бул жагынан дискуссионный аянт деп койсок болот. Бирок бул мындай да. Карап көрсөк, СССРге кирген республикалар, алар аябай экономика жагынан, маданият жагынан, тил жагынан, тарых жагынан аябай кыз иштешкен да 70 жылдан ашык. Ошон үчүн дүйнөдө бул практика бар да. Бир негизги жаман вариант бар, бул Югославия кандай өткөнчү. Мамлекеттер согуш менен, кан менен катуу кетишкен да. Бирок бүгүнкү күндө карап көрсөк, КМШ өзүнүн максатын тарыхта 30 жылдын ичинде аткарган. КМШнын бүгүнкү абалына сын айткандар көп. Маселен, айрымдар 30 жыл ичинде бул уюм региондогу көрүнүктүү интеграциялык күчкө айлана албагандыгын белгилейт. Андан тышкары экономикалык жетишкендиктердин жоктугу, уюмдун башчыларынын мындай жолугуштары майнап бербеген катардагы иш-чараларга айланганы айтылат. КМШнын келечеги жана ролу тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 2005-жылы мындай комментарий берген. СССРдин кулоо процесси экономикалык жана гуманитардык тармакка аз жоготуулар менен цивилдүү өтүшү үчүн көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги түзүлгөн. КМШ муну ишке ашырды. Эгерде Европа биригүү үчүн чогуу иштешсе, КМШ цивилизациялоо ажыроо үчүн түзүлгөн. Эгер кимдир бирөө КМШнын баардык тармактарында өзгөчө жетишкендиктерди күткөн болсо, анда алар болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес.
Евразия экономикалык биримдиги 2015-жылы түзүлгөн. Аты айтып тургандай, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында аны Орусия, Беларусь, Армения менен Казакстан негиздеген. Кийин ага Кыргызстан кошулду. Евразия биримдигине мүчө өлкөлөрдүн аймагында товар жана акча жүгүртүү мүмкүнчүлүгү жарыяланган. Кыскача айтканда, бажыдагы тоскоолдуктар жоюлуп, мигранттарга көптөгөн жолдор ачылган. Алар эми өлкөлөргө ID паспорт менен эле кирип, улуттук айдоочулук күбөлүктөр тааныла баштаган. Бирок Евразия биримдигинин ичинде көптөгөн карама каршылыктар бар. Кыргызстан, Казакстан, Орусиянын чек арасында көп километрлик жүк ташыган унаалардын мал менен болуп жаткан тыгыны. Акыркы айларда бул чек арада такай болуп турган көрүнүш. Негизи ЭС курулуп атканда 4 принцип негизинде курулган. Бул товарлардын эркин айлануусу, капиталдын, эмгек күчүнүн жана кызматтардын депчи. Бирок биз жакынкы эле мына даталарда билебиз, биздин керек болсо, эгер оңтойсуздук жарата турган болсо, эгер биздин продукция Россиянын жанагы товарларына, мисалы ошол эле Тойбос маркасында колбасалары кандай дискриминация кабыл алды, бирдеме Роспотребнадзор көп жанагы Онищенко деген эме көп нерселерди таап кое турганын, биз ага жооп бере албай турганыбызды, биз кызыкчылыгыбызды коргой албай турганыбызды ачык айкын гана көрдүк да. Ошол эле мисалы мигранттар боюнча алар мисалы биздеги болгон биздин жаран, бирок орус тилдүү болгон үчүн кандайдыр бир жөнөкөй эле көчөдөгү бир келишпестиктин айынан кийгилише ала турганын биз даана көрдүк. Ал эми биз болсо мигранттарды жанагы Экинчи дүйнө согушунда фашисттер тизип алып жаандын астына алып кеткендей картиналарды көрдүк. Ага биз унча калбайт экенбиз. Биз дээрлик укугун коргой албайт экенбиз да. Эми биз ошол негизги эле баягы биз өзүбүз деле бул ЭСтен эмне каалаганыбызды деле ачык айкын мындай билбейбиз да. Кыргызстан, Казакстан чек арадагы көзөмөлдү күчөткөнүнө биримдиктин структураларына дагы, дүйнөлүк соода уюмуна дагы арызданган. Бирок тыгындар дагы эле уланууда. Орусия Казакстандын нефтинин транзитине дагы тоскоолдуктарды жаратууда. Орусиялык саясатчылар мигранттарга каршы пикирлерин айтып, эркиндиктерин чектөөгө чакырып келет. Мисалы, ошол эле мигранттардын өз өлкөлөрүнө депортация кылуу жана улуттук айдоочу күбөлүктөрдү тааныбай коюу менен коркутушат. Бир топ интеграциялык эмелерде, аянтчаларда өзүбүздүн үнүбүздү көп чыгара албайт экенбиз. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, өзүбүздүн укугубузду көп коргой албайт экенбиз. Биз эмне бир тайсалдайт экенбиз да, эмнеден тартынабыз же коркобузбу? Мындай бир ушундай бир мен ушуга чейин мисалы ошол эле Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон былтыркы КМШнын эмелеринде, өлкөлөрдүн баягы эмелеринде, жыйындарында сен бизди сыйлагыла, биз дагы ошол сый урматка татыктуубуз деп агынан жарылганын биз көрбөдүк беле. Мисалы бул жерде Украинанын элчиси катышкан, ал өзүнүн өлкөсүнүн укугун коргоп чыккан. Проблема болсо, мисалы Казакстан деле айтып чыгат. Ушул нерселерди биз Казакстан менен дагы, Россия менен дагы мындай ачык айкын коммуникация кылып сүйлөшкөндөн тартынат экенбиз. Балким сүйлөшүү болуп аткандыр. Бирок биз bundan көп эсе кабарыбыз жок. Орусия Украинага кол салгандан кийин батыштагы саясатчылар, эксперттер Евразия биримдигинин мүчөлөрүнө дагы каршы санкциялар салынышы керектигин билдиришкен. Орусия биримдиги аркылуу товар ташып, тактап айтканда, уюмга мүчө өлкөлөр Орусияга санкцияларды айланып өтүүгө жардам берүүдө деп айыпташкан. Бүгүн бул сценарий так аткарылып жатат. Анткени Кыргызстан, Армения, Казакстан аркылуу тамак-аштан баштап, аскер, дрон менен учактардын тетиктерине чейин ташылып жатат. Айрым биздин жетекчилер эчтеке болбойт, баягы биздин мындай жөнөкөй карапайым абалар айылдарда айтып коет, эчтеке болбойт депчи. Ушундай бир эмебиз болот. Жок, эгер эчтеке болбойт дей турган болсок, мисалы жаныбыздагы эки кошунаны карайлы. Казакстанды карайлы, Кытайды карайлы. Казакстан ошончо Россия менен 4000 километр чектеш чек арасы бар. Ошончолук айрым учурларда жанагыдай Россиянын кысымына кабылат, анча-мынча баягы жана сиз айткан нефть маселеси боюнча деле көз каранды. Бирок ошого карабай Казакстан мындай өзүнүн бир позициясын карманып атат да. Жок, биз мындайча айтканда Орусияга каршы бир дистанция кармап атат. Себеби Казакстан эмнеден коркот? Казакстан эртеңки бүрсүгүнө эгер жагдай туура келбей калса, санкцияларга кабылып каларынан коркот. Мындайча айтканда, Россия менен кошо биргеликте изоляцияга кабылып каларынан коркот. Чочул айтам. Кошуна Кытай мисалы, кошуна Кытай деле ушуга чейин кааласа Россияга жардам бермек. Бирок
аябай кылдаттык менен мамиле кылып атат. Ири банктары кызматташуудан баш тартып атат. Мисалы билтеген Кытай ошончо потенциалы, ошончо күчү, ошончо баягы гегемониясы менен балким Америкадан кийинки келген ири держава ал дагы тартынып атат. Ал дагы изоляцияга кабылып, санкцияга кабылып, кандайдыр бир зыян кесепетин тарткандан аябай чочулуп атат да. А биз туруп эле бир мисалы зыян жок дей турган бир эсептөөлөрүбүз дагы жок. Шанхай кызматташтык уюму башында мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрү менен Кытайдын чек арасын тактоо максатында түптөлгөн. Ага Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Тажикстан жана Кытай мүчө болгон. Чек ара маселеси чечилгенден кийин анын максаттарынын тизмеси кеңейген. Уюм экономика, коопсуздук, маданий жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багыт алган. Шанхай кызматташтыгы аскер биримдик эмес, бирок мүчөлөр анын алкагында терроризм менен күрөшүү тууралуу консультацияларды уюштуруп турат. Кийин Кытай бийлиги уюмду батышка жооп кайтаруучу күч катары көрө баштаган. 2017-2022 жылдары кызматташтыкка Индия, Пакистан менен Иран кошулду. Биринчи караганда Шанхай кызматташтыгы көрүнүктүү күч катары көрүнөт, бирок уюмдун лидерлеринин саясий максаттары айырмаланып турат жана анын кээ бир мүчөлөрү аскер конфликттерде катышууда. Учурда Орусия Украина менен согушуп жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 2 жолу чоң жаңжал болду. Иран Израилди согуш менен коркутууда. Анын армиясы Йемен, Сирия, Иракта активдүү жана Иранга байланыштуу куралдуу топтор Ливан менен Палестинада бар. Пакистан менен Индиянын ортосунда согуш чыгышы мүмкүн. Ал эми Кытай менен Индия чек арасында дайыма чыр чыгып турат. Эгерде уюмда олуттуу маселе жаралса, алар бир чечимге келе алышабы деген суроо жаралат. Процесс расширения ШОС, он начался с Уфимского форума, да, форум ШОС в Уфе. Это была, в общем-то, инициатива России. Тогда Россия посчитала, что добавление к этой организации новых членов, оно усилит авторитет. Ну, по большому счету, конечно, авторитет авторитетом, но процесс принятия решений, конечно, он затруднен. Потому что принципом Шанхайской организации сотрудничества является вообще консенсус. Это так называемый шанхайский дух. То есть вот все государства, любое решение должно утверждаться всеми странами. То есть все страны должны принять. Поэтому на сегодняшний день, откровенно говоря, это Шанхайская организация сотрудничества является своего рода таким клубом государств, где обсуждаются проблемы, но слабо решаются, потому что вот имеются в наличии вот все вот эти, значит, противоречия межстрановые. Андан тышкары Шанхай кызматташтыгынын эффективдүүлүгүнө наразычылыктар бар. Быйыл Казакстандын президенти Касым-Жомарт Такаев онлайн саммитте уюмдун алкагында бир дагы экономикалык проект ишке ашпаганын билдирип сындады. Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Надо сказать, что здесь Касым-Жомарт Кемелевич прав. Значит, к сожалению, значит, вот Шанхайской организации сотрудничества не удалось реализовать какие-то совместные экономические проекты. Несмотря на то, что был создан там деловой совет ШОС, банк развития ШОС и так далее, все равно эти инструменты как-то не заработали, откровенно говоря. Больше все-таки, больший эффект эта организация принесла с точки зрения безопасности. Поэтому вот таким вот образом, то есть как бы специализация этой организации в большей степени, конечно, это фокус внимания на вопросы безопасности и борьбы с тремя злами. Вот создана специальная региональная антитеррористическая группа, да, вот в Ташкенте, РАЦ-ШОС, так называемая. Вот, то есть, вот, в принципе, вот я вижу, значит, именно в этом, так сказать, особенность этой организации. Мына ушул үч уюмдун саммиттери учурда Кыргызстандын борборунда өтүп жатат. Шанхай кызматташтык уюму Евразиялык биримдик көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин функциясы, аларда Кыргызстандын орду тууралуу оюңуз кандай? Пикириңизди сөзсүз комментарийге жазыңыз. Көрүшкөнчө.